Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мынакей биз Кайрымдуу бол коомдук Кайрымдуу фонду бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда көйгөйлүү маселе болгон боор оорусун алдын алуу иретинде Инжа жергесине жүрөбүз. Биздин фонд бир эле Fortes Hospital менен иштешип келген. Азыркы учурда мынакей эң көйгөйлүү маселе болуп, ошол учурда эле жүрөктү өйкөткөн боор оорусу көбөйгөндүн себебинен биз башка дагы ооруканалар менен келишим түзүүгө аракет кылып атабыз. Бул жерде биз турган жер Макс ооруканасы. Анда эмес ушул Макс ооруканасынын ичи менен сиздерди кененирээк тааныштырсак. Биз Кайрымдуу бол коомдук фонд ошол Кыргыз коомчулугунда ушундай жардамга муктаж болуп аткан, ден соолуктан кыйналган мекендештерди бул жака алып келип атабыз. Биринчи сөз башында сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биздин канчалаган бир туугандар, мекендештер жактына ушул жактан даават алып атат. Сиздердин ошол медицина жааты бизге чоң салым кошуп атат. Биз сөз башы ыраазычылык менен баштаган. First of all, we came here with a big gratitude to express our gratitude to Indian nation, to Indian doctors and the hospitals, because there are patients who are not being helped in Kyrgyzstan due to some reasons, and we are finding people who helped and saved our lives. So that's the first thing we would like to say, and thank you for your giving us time. We know, we understand you don't have much time, but still you are giving. Ошондой эле биз бүгүнкү күндө ушундай бир ишеним менен бекем бир кызматташууну сунуштаганыбыз келет сиздерге. Анткени бизде бүгүнкү күндө көп мекендештер кыйналып, акча жаатынан, каражат маселесинен кыйналып келет. Ошон үчүн Кудай буйруса сиздер менен кызматташууга даярбыз. We have found already a place where we could help, but still this is not the boundary for us. We want to go beyond, that, and to develop, to improve our coordination, so that your side will be happy and our people also will be happy. And we do believe that we will find what we are looking for here. Биринчиден сизге рахмат ушинтип убактыңызды бөлүп бизди кабыл алганыңызга. Экинчиден биздин ушул Кайрымдуу коомдук Кайрымдуулук фонду Кыргызстандагы аябай жардамга муктаж болгон адамдарды ушул Индияга алып келип, анан бул жерге келгенибиздин негизги себеби ушул жардамга муктаж болгон адамдарга сиздердин кандай колдооңуздар болот? First of all, let me also express our gratitude. This is really big and we will keep doing that. And the main reason that we come here, we are a charity fund, Therefore, it's not about business, it's not about making money. At the same time, we understand that you are a hospital, You have also to survive. So, considering all these points, I would like to ask you, as a human, on a humanity base, what kind of help, even if it's little help, we will appreciate it, or would be possible from your side? See, what we've done over the years, that we've kept the cost of liver transplant same as it is for our domestic patients, as it is for international patients. And that is a rock bottom cost. We cannot
And also, we cannot go less than that because there is expenditure involved. What we've done is ensure that somebody, if he develops a complication after the operation, he does not have to pay more. So that's something that we've done, and that is all we can promise you. But beyond that, we cannot promise anything. Ушул жылдар бою биздин жасап келаткан нерсебиз бир гана рамканын ичинде. Баасы эң ылдыйкы баа, сапат эң жакшы. Андан кийин ошондон ылдый болгон биз силерге вада бере албайбыз. Колубуздан келген жасайбыз. Андан башка дагы биздин өзгөчө жерибиз, өзгөчө бир жасаган ишибиз бул операциядан кийинки жанагы татаалдыктар болот эмеспи? Ошол татаалдыктарды жокко чыгарып, анан ошонун баарын бир сумманын ичинде киргизиш биздин кылган бир чоң ишибиз. Because you see, we cannot charge less from our foreign patients and more from our Indian patients. Биздин бааларыбыз бердеги жергиликтүү адамдар менен силерге кылган бааларыбыздын баардыгы бирдей. Андан өйдө да ылдый да кыла албайбыз, бирок бул эң жакшы нерсе. This is unfortunately there are so many patients who is in need of transplantation of some parts, kidneys or livers, and they are growing really. And these people whom we are bringing here are the most vulnerable part of the society who do not have any fund, any finance for this. So this is just getting from people by the help of people. Someone is giving 10 rupees, someone is 100. So this is their main point in our activity, and therefore we are appreciating a lot any help from any side as much as it is possible. Of course, it cannot be beyond the possible. We understand that. In any sort of reasonable, here the pricing that we've kept for the Indian patients, the same factors apply. They're also very poor, unemployed, not working, government does not give them any money. So that costing has to be maintained. What we charge our Indian patients. We cannot do it less than that. Биздин силерге берип аткан бааларыбыз өзүбүздүн жергиликтүү калкка берип аткан баа. Андан ылдый болушу эч мүмкүн эмес, эң ылдыйды берип атабыз. Бул баа, бул жерде дагы ишсиз, акчасыз, колунда жок адамдар үчүн берилген баа. Ошол бааны силерге берип атабыз, ошонун өзү дагы силер үчүн жардам болор. You see, many hospitals are making profit by charging extra from foreign patients. We are not doing any of that. Башка дагы көп госпиталдар бар бул жерде. Тыштан келген бейтаптардан акча жасап аткандар, үстүнө акча кошуп көбүрөөк баасы, алардыкы өйдө баасы, өйдө болот, ошентип акча жасап атат. Бизде ал жок, биз өзүбүздүн жарандарга берген бааны силерге да берип, ошол биздин жардам болот деген үмүттөбүз. Азыр бизде бүгүнкү күндө ошол коомчулукта көбүрөөк ушул жолдо баягы өмүр менен өлүмдүн ортосунда турган адамдардын үстүнө акча жеген көрүнүш биз үчүн өтө жагымсыз көрүнүш. Бирок ушул жолдо ошого жол бербеш үчүн кандайдыр бир кайрымдуу болуп коомдук фонд менен сиздер менен бизде келишим болсо, ошо келишимдин негизинде ошол туура эмес нерсеге бөгөт койсок жолго, ошол дары-дармектер жана ушундай бир жоопкерчиликти биз эле эмес сиздер менен биргеликте жоопкерчилик алынса, биз үчүн абдан жакшы болмок деген сунушту бергибиз келет. Бул сунушка кандай карайсыздар? Thank you very much for your best efforts to help us. That's indeed big help. And another thing is, you are right. This kind of things, on the due to these patients, okay, they are mishap, let's say. Okay, there are some people who are making money, okay, who are making business. So another goal of us just to cut it down. Therefore. Yes, there are so many people between, okay? So therefore we are trying to contact directly and cooperate together, just kick them out of it, simply. So it's gonna be really good for the people. One thing that we can help, definitely help by say, you see the patient before coming here, they can be in touch with us. We can say whether a transplant will help you, not help you. Second thing is we can look at the donor test before coming here. Okay. Well, many patients we find they come here
and then the donor is not okay, and a lot of time and money is lost while waiting. Right. So that we can discuss Биз from the. эң жакшы болмок ошол. Мисалы үчүн силердин бейтаптар бул жакка келгичек деле анализдерин көрүп, анализдеп, бардык эмелерин көрүп, анан донор болобу, болбойбу, келсе болобу, операция керек, ошонун баарын бияка келтирбей эле айтып берсек болот. Ошондой иш кылсак дейт. Болбосо алар бул жерге келсе донор жарабай калат, же болбосо дагы бир нерселер туура эмес болуп калат. Ошондуктан алыс жерден жөн кур келбеш үчүн ушундай иштерди жасасак болот. That will, bring down. Ошол дагы алардыга жанагындай туура эмес адамдардын бул ишке киришине бөгөт коёт. Андай болсо абдан жакшы болмок. Анткени себеби бизди бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугу карап турат. Эл чоң үмүт кылып турат. Ушу бизде Кыргызстанда бул медицина жааты мынчалык деңгээлде болбогондуктан, бизде пересадка болбогондуктан биз сиздерге келип биз ушул жалпы кыргыз коомчулугунун элдин атынан Индия элине ыраазычылык билдиребиз, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анткени канчалаган балдар ушул оорунун айынан жетим калып атат, канчалаган энелер балдарын жоготуп атат. Мына ошондойго сиздердин салымыңыздар өтө чоң. Аллах Таала биздин ар бир кылган ишибизде жардамы болсун, дартына даба болсун. Анан ошон үчүн ошондой нерселер болсо, анда биз үчүн өтө жакшы болот эле. Келишимдин негизинде болсо, жакшы болот эле. Ар бир ооруга ошол баа коюлса, мына ушул болот. И ошол анализдер тапшырылса, анализдер ошонун ичинде болсо, мындай бир стабилдүү эме болсо, биз дагы коомго айтканга жакшы болмок. Yeah, so that would be really great deal, okay, great point to deal with this problem. And since we don't have these facilities for this kind of operation, so the whole nation is looking at you with a big hope. And their programs, their information will go to the Kyrgyz channels, okay. So if you could make a contract, like a clear and transparent system or standards, so that this will be inside of it, okay. It would be so that everything would be clear for the patients, okay, for us, and we will transform. We will send all the message to the whole nation. This is not about only one patient or one this. And again, we will be endlessly keeping thanking you for this. Really, so many. Wherever we worked in many parts of CIS countries, like you can see, Kazakhstan, we've helped. The nation is we help them a lot. We have very good reputation. We've not done any, wrong things. And our first motto is whoever comes to us, let it be only one person. We don't want many, but that person must go back satisfied. Bir адам келсе дагы ошону кайра ыраазы болуп, дартына даба таап, дары таап кеткени биз үчүн максат. Көп киши келсин, аз киши келсин деген болбойт. Биздин азыр пост эмес Советтер Союзунан кулаган өлкөлөрдүн ичинде биздин репутациясы аябай жакшы. Казакстанда келген көп адамдар бар. Ошондуктан биз колубуздан келген бардык нерсени жасайбыз. This is one. Very, and Bahadur is a very good friend of mine who's a liver surgeon in Bishkek. Алтын медаль диплому. Бул профессор Гуптага берилген экен. Эми Казакстан, казак өкмөтү тарабынан, казак өлкөсү тарабынан берилген экен. Эң жакшы кылган кызматы жана натыйжалуу кылган кызмат үчүн берилген диплом экен Казакстанда. Yeah, congratulations. This is a really good big achievement. Биз бул жерге келгенибиздин негизги эмебиз биздин фонд баягы элге отчет берүү иретинде иштейт. Анан биздики сиздердин тарабынан ушул истер менен буюрса кызматташсак, биздин ар бир келген оорулууга ошентип видео тартып элге маалымат берүү үчүн иштейбиз. Ошого сиздер уруксат берсеңиздер деген сунушубуз бар. If everything will go smoothly and we will start coordinating, working together, we need, we need all the things are being done here to be transparent, to be transparent to the people, okay? Yeah, so we have to send it. So every time if you let us do that, we will make it short videos and make it a movie and put it on internet so that whoever is interested or wants to know what's being done, what's how much, so it will be all transparent. So we have to show every step, and hopefully it will be allowed to do those things. And so it has to be on a paper base. What is most important for us, the donor and the recipient must be related. Биз үчүн эң маанилүү нерсе
бул Индия Республикасынын закондоруна, мыйзамдарына да тууралуу донор сөзсүз тууган болуш керек. Тууган болбосо бул жерде алышты кылыш кыйын болот. Сөзсүз. And your organization must make sure nothing commercial transaction is happening between donor and recipient. Otherwise, I will get into trouble. Силердин фонддун эң бир чоң милдети, жоопкерчилиги ошол баягы коммерция болуп же болбосо башка донорду сатып алып ушундай нерселер болбошу керек. Андай болсо менде чоң проблемалар болот. Андайлар бизде эч кандай болбойт. Yeah, we can assure you that this kind of things will not be there at all. We can take the responsibility for that thing. Okay, so that will be provided. Then result responsibility. Right. So we do not want you to suffer because of us at all. You are helping and now some problem. No, not at all. This is not the thing to be done. So you can be sure about that. We'll give you good results. Okay. Качан келип эки тараптан Yes, and how about this some type Agreement of we will do. agreement? Okay, so we will see. We can whatever is there. If some questions can we ask? Yeah, some points. Okay, so that it is clear for you and for us. It's going to be really good. There istedi. Актыр менен эметип койсоңуз, биздин бул жактагы өкүлчүлүк катары. Yes, and then I guess that you know Mr. Akhtar and Mr. Nishtiak also. Okay, so these people are really helping us a lot, and in fact through them we came to know about your hospital and others. Okay, so any questions, we are thinking of opening official office of the fund in Delhi, inshallah, as we say. Okay. So it's everything is going to be legal and correct and right in the right positive way. Okay. So doctor, so if you are becoming the part of our team, this fact itself is going some big merciful. Thank you. Бизди кабыл алып убакыт бөлгөнүзгө рахмат. Thank you very much for your time. Okay. All right. Thank you very much. Профессор Субхаш Гупта азыркы учурда көптөгөн докторлорду тарбиялап өстүрөт. Алардын ичинде Fortis ооруканасын боор алмаштыруу боюнча хирургу Век Вич дагы билим алган. Бул сүйлөшүүдөн кийин Max Super Specialty ооруканасынын ичи менен кенен тааныштырып чыкты. Max Super Specialty Индия мамлекетинин алдыңкы ооруканаларынын бири болуп саналат. Бул ооруканада бир учурда 500 бейтапты кабыл алып, 35 багытта медициналык докторлор иш алып барат. Буга чейин 130 улуттан 3,4 миллион жаран ийгиликтүү дарыланып чыккан. Мынакей сиздер көрүп турган бул жер ошол боор алмаштыруу бөлүмү экен. Бул жерге киргенде дагы мынакей атайын кийимдерди киргизип, ушундай баягы инфекция жуктурбаш үчүн ушундай кийимдерди киргизип көрсөтөт экен. Азыр сиздер менен биргеликте ушул жердеги оорукананын ичи кандай экенин бирге чогуу көрүп алабыз. Мынакей мунун баары тазалыкты көргөзөт. Бул жерге киргенде бул жакта да башка оорулар жатат да. Ошолорго атайын жууп калбаш үчүн ушинтип тазалык менен киргизет экен. Алмаштырган бөлүм ушул экен. Direct receive the patient from OT to this room. After the operation. After operation. Операция бүткөндөн кийин бейтаптарды ушул жерге алып келет экен биринчи. After fumigation, we are receive this patient in this room. Okay. Hello. Hello. Бардыгы жабылган. Ten bed. Ушул 10 bed hospital. Okay. 10 bed ICU. операциядан кийинки бейтаптарды кабыл ала турган 10 бөлмө бар экен. Ушу катарда экен. All these, huh? 10. Each one. Each one. Ар бир бөлмөдө бирден гана бейтап жатат.
Бұл жерде осы бебектер екен, кішкентай бөбектердің немесі бауыр алмастырған палаталар екен, операциядан кейінгі кішкентай бөбектер жатқан. Бұл жерден 10 бөлме. 10 rooms finished here. 10 room finish here. All right. This is 10 bedded transplant ICU. So this is the first 8 area. First After the area, operation. yeah. Операциядан кейін 7 days they are or jet Бұл жерде біздің МАКС клиникасына келген үстінде себептері мына ушул жердегі біздің эжекелерибизге мына ушул жерде кызмат кылып аткан мейирман энелерибизге Алла разы болсун дейбиз. Ушул жерде врачтарга, анткени биздин ошо Дарпына Дава издеген мекендештерибиз мына ушул жерге келип, ден соолуктары жакшырып, өз өлкөбүзгө аман эсен ден соолугун чыңдап кетип атышат. Ушул жалпы кыргыз элдин атынан биз ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Ошол кыргыз элинен Индоз элине ыраазычылык. Урматтуу мекендештер, мына ушул жерге келишибиздин максаты биз бул жерде келишим түзүп, ушул жанагындай бир алдоого жол бербестен, ушундай бир түздөн түз байланыштарды түзүп, эч убакта ушундай бир кыйынчылыкта турган адамдардын үстүнөн эч бир жан акча иштеп, бир акча таппаш керек, түз байланыштарды жасап, мына ушул клиникалар менен буюрса келишим түздүк, Кудай буюрса. Мындан ары дагы мына МАКС клиникасы менен дагы ушундай бир жакшы иштешиш келишимдерин жасадык. Кудай буюрса, анан эч бир жан оорубасын. Эгер ооруп кандайдыр бир жардамга муктаж болсо, биз мына ушундай колубуздан келген колдоону көрсөткөнгө аракет кылып келебиз. Индия мамлекетинин Нью-Дели шаарында ошол биз буга чейин Fortis клиникасы менен кызматташып келгенбиз, Кайрымдуу Бол коомдук фонд. Жана эми бизге кайрылуулардын көп болуп аткандыгына байланыштуу эң өкүнүчтүүсү кайрылуунун күн санап өсүп бараткандыгы өкүндүрөт. Мекенибизде ооруган жан, ооруган мекендешибиз болбосо экен. Аллах Таала бир келген бул жалганда оорунун даамын таттырбастан ушу жакшы өмүр берсе экен деген үмүт тилекти үмүт кылабыз. Бирок ошентсе да бул сыноо дүйнөсү экен, сыноо майданы экен. Бирок ушул сыноо дүйнөсүндө биздин бүгүн мекендештерибиздин боор оорусу боюнча жана башка канчалаган илдеттикке чалдыккан мекендештер бизге кайрылуусу күн санап өсүп келет. Бирок ошол себептен биз ошол Fortis клиникасы менен келишим түзүп, бүгүнкү күндө кол коюуларды ушундай бир келишимдин негизинде иш алып барууну туура көрүп, келишимдерди түзүп чыктык. Андан тышкары мына МАКС клиникасына келип, бул жерде дагы ушул жетекчилиги менен, ошол профессорлор менен келишим түзүп, алар менен ортодо ортомчулар акча жебеш керек. Түз байланыш кылып, мына ушундай иштерди жасоо аракетин жасап атабыз, Кудай буйруса. Урматтуу мекендештер, ошондуктан бизге көп сунуштар келүүдө. Ушундай клиниканы бизге ачып койсок кандай болот? Ошол аппараттарды алып келип койсок кандай болот? Туура биз кылып койсок жакшы болот. Болгону бул үчүн бизге азырынча убакыт керек. Бирок ал убакытка жетиш үчүн биз мына ушундай келишимдердин негизинде бүгүнкү күндө иш алып барып туруу зарыл болуп турат. Эмнеге дегенде, канчалаган кичинекей биздин наристелер ушул ооруга атасы чалдыгып, жетим калган балдар көбөйүүдө. Мекенибизде уулунан ажыраган, өмүрүнүн акырына чейин өксүккө келип кептелген энелер көбөйүүдө. Ошон үчүн мындай нерсеге бөгөт коюу же болбосо бир аракет кылуу бүгүн зарыл болуп турат. Эми биз себептүү дүйнөдө себепкер болуп калууга гана шашылыш керек. Урматтуу мекендеш, бир гана сөз айткыбыз келет. Аллах Таала бизге